Таңыздар менен ардактуу радио кармандар, эфирде биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Максат Мамралиев. Урматтуу каармандар, бүгүн биз финансы чөйрөсүндөгү керектөөчүлөрдүн укуктары туурасында сөз кылалы деп турабыз. Адатта каржы уюмдарынын кардарлары кыйла укуктарга ээ. Көпчүлүк учурда алар келишимге кол койгонго чейин эле өз укуктарын жана милдеттерин билиши керек. Финансылык кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү кандай болбосун ачык маалыматтарды билүү, мисалы пайыздык чен, кызмат көрсөтүүлөр, депозит, деги эле ушул финансы чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр туурасында кеңири маалыматка ээ болушу абзел. Анда эмесе биз каржы уюмдарынын кардарларынын негизги укуктары жана жоопкерчиликтери туурасында сөз кылуу үчүн студиябызга Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Мирсудин Исаевди чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ардактуу угармандар, биздин уктур адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака бизди кесиптешибиз Урмат Жээнбеков туташтырууда. Мына биздин расмий баракчабызга дагы өзүңүздөрдүн ушу финансы темасына байланышкан сурооңуздар, сунуш пикир, каалоо тилектериңиздер болсо калтырсаңыздар болот. Эми Мирсудин мырза, алды менен эле мына финансылык чөйрөдө керектөөчүлөрдүн укугу деген эмне? Керектөөчүлөр кимдер? Сөздү ушундан баштайлычы. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Негизинен мыйзамда Улуттук банкка ошол мындайча айтканда укук керектөөчүлөр, банктык кызмат жана төлөм кызматынын керектөөчүлөрү деп туруп ошо аныкталган да. Бул керектөөчүлөр ошол Улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнгөн уюмдардын кардарлары болуп эсептелет. Анан мисалы ошо банктык кызматын алганда кардарлардын ар кандай немелери бар да, түрлөрү. Мисалы бирөө кредит алат, бирөө депозит салат, аманат, вклад деп коет орусча. Кээ бирөө ошол кандайдыр бир акча которуулар менен колдонот. Биздин мыйзамдын негизинде ошол банкка барып кызмат алам деген жарандарыбыз ошо биз үчүн керектөөчүлөр болот. Анан ошонун негизинде Улуттук банк ошол көзөмөлдөнгөн уюмдарга, бул банктар, микрокредиттик компаниялар, төлөм уюмдары, ошолорго акча алмаштыруу бюролору, ошолорго биз атайын талаптарды коебуз. Алар ошол элдин кызыкчылыгын, элдин укугун сакташ үчүн ошо биз койгон талаптарды аткарышы керек. Жалпы эле биздин талаптар гана эмес, жалпы Кыргыз Республикасында бекитилген мыйзамдар. Анткени ар кандай көп мыйзамдар бар. Тиги биздин конституциядан баштап кодекстер, жарандык кодекстер, ошол мыйзамдардын аткарылышы ошол керектөөчүлөрдүн укугун сактоого багытталган. Демек, Улуттук банкта керектөөчүлөрдүн укугу деп өзүнчө бөлүм ачылып, бул жерде банкка кайрылып аткан кардарлар, жана андай микрофинанс уюмдарына кайрылып аткан кардарлар, акча алмаштырып аткандар боюнча аларга сиздер укуктук жардам бересиздер, маалыматтык жардам бересиздер. Жана ортодо мындай келишпестик учурлар болуп калышы мүмкүн да, мисалы үчүн банк же болбосо микрофинанс уюмдары же акча алмаштырган жайлар менен кардардын ортосунда мындай келишпестиктер болуп калган болчу болсо, сиздерге кайрылса болобу? Ооба, бизге кайрылса болот, но негизинен биз Улуттук банк тарабынан ошо жана айтып атпаймынбы, биз талаптарды коебуз. Негизинен мындай көрүнүш болбошу керек да, укуктары бузулбашы керек да кардарлардын. Анткени мыйзам жана тартип, жол жоболордун баарын жаздырып биз чыгарабыз. Аны ошол бизге көзөмөлдөнгөн уюмдар аткарышы керек. Аткарылбаган учурда, мисалы кандайдыр бир ошо биз койгон талаптарды аткарбаганда биз аларга чара көрөбүз. Анан биз Улуттук банк тарабынан ар дайым көзөмөл жүргүзүлөт. Ошо көзөмөл жүргүзүлгөндө ошол ар бир финансы кредиттик уюмдун иш аракеттерин көзөмөлдөйбүз, жол жоболорун, ички саясатын, ички контроль кандай болот, ошолордун баарын эметебиз, текшеребиз. Демек, алдын алып, андай ката кемчилик кетпеш үчүн, же болбосо кардар менен пикир келишпестиктер болбош үчүн алдын ала иш жүргүзө берет турбайсыздар? Жүргүзөбүз, бирок системалуу түрдө. Ооба, системалуу түрдө, бирок тилекке каршы, анткени эми биз эркин экономика, ар бир жаран өзүнүн менчиги бар. Ошол себептен ар бир кардар эркин тандайт
жана финанс кредиттик уюмдар эч кимди мажбурлоого укугу жок да. Анан ошол себептен ар кандай көрүнүштөр болот. Анан ошол себептен мисалы кандайдыр бир нааразычылык болсо, кандайдыр бир түшүнбөстүк болгондо мыйзам тарабынан баардыгы бекитилген да. Мисалы эң биринчи эле кадам катары, мисалы кандайдыр бир нааразычылык болгондо биринчиден ошол кардар ошо финансы кредиттик уюмга өзүнө кайрылууга укуктуу. Анткени кайсы банктан кредит алсам ошол жака барышым керек. Анткени биринчи эле суроо мисалы бир филиалдан кредит алат же болбосо бир кандайдыр бир сактык кассасынан кандайдыр бир кызмат алат, анан ал жактан мындай ыңгайсыз болуп же канааттандыргыс ошол кызмат алганда ошол банкка эле ошо финансылык уюмга арыз жазып, анткени ал жакта мындай корпоративный структурада, мисалы анын жетекчиси бар, аудити бар, ошол кардарларды тейлөө сервиси деп туруп ошону көзөмөлдөгөн өз немелери бар. Анан ошол жактан биринчи нааразысын жазып, ошол жактан жооп алса болот. Мисалы статистика бар, бул эң дүйнөлүк эле статистика, көп түшкөн арыздардын кыйла бөлүгү 80-90%-га чейин мындай эле ичара чечилет. Албетте чечилбеген, бири-бирин түшүнбөгөн маселелер болот. Анан ошол себептен жанакы сиз айтып калдыңыз го, кайсы жакка кайрылса болот. Мисалы ар бир кызмат бул келишимдин негизинде түзүлүшү керек да, келишим негизинде. Деги публичный оферта, ачык оферта деп коет, же мындай келишим түзүндө болот. Анан биздин жарандар, кардарлар, керектөөчүлөр Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык каалаган убагында сотко кайрылса болот. Бул мындай орусча айтканда по умолчанию опциясы да. Мындай ошо сотко чейин жөнгө салуу ыкмасы катары банкка кайрылса болот. Эгер банктын берген жообуна мындай ынанбаса, бизге улуттук банкка кайрылса болот. Биз болсо өзүбүздүн укугубуздун чегинде биз баарын текшерип, иликтеп тийиштүү жоопторду беребиз. Эгер мыйзам бузулса, сөзсүз түрдө улуттук банк тарабынан мындай таасир этүүчү чаралары алынат да. Мирсудун мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы, көп эле 90% учурларда Кыргызстанда деле дүйнөлүк практикада ушу кардарлар кандайдыр бир себептер менен нааразы болуп же пикир келишпестиктен улам финансы мекемесине кайрылса, ошол жерден эле баардык маселелер чечиле турганын, кокус ошолордун чечкен чечимине кардар мындай ыраазы болуп канааттанбаса, анда улуттук банкка кайрылса болот да. Кайрылса кандай формада кайрылыш керек? Ооба, улуттук банкка кайрылса болот. Биздин бөлүм ошо кыйла бөлүгүбүз ошо жарандардын арыздары менен иштөө болуп эсептелинет. Анжанакы дагы бир баса белгилеп кетчү, эгер канааттанбаса, ар бир убакта ошол сотко кайрылса болот. Бул өзүнчө маселе. Кыргыз Республикасында ошо адилеттүүлүктү бекитүүчү бул ошо сот болуп эсептелинет. Бирок ошо сотко чейин бизге да кайрылса болот. Биз болсо ошо арызда көрсөтүлгөн маселелердин канчалык анык же анык эмес экендигин аныктайбыз. Ар кандай болот. Кээ бирде банктар чын эле айрым жол жоболор, банктар, финанс кредиттик жол жоболор бузулуп, тийиштүү кызмат көрсөтпөй койгон учурлар да болуп калат. Ал учурларда биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Улуттук банктын аябай кеңири чара көрүү чаралары белгиленген мыйзам негизинде. Ошо мыйзам негизинде биз чара көрөбүз. Кээ бир учурларда болуп калат кандайдыр бир түшүнбөстүктөр, кардар туура эмес түшүнүп калган болот. Ошондой. Анан ошол учурларда биз өзүбүздүн жообубузду беребиз, кеңири түшүндүрмө кылып. Андан тышкары кайрылуулардын ар кандай түрлөрү болот. Кээ бирде ОЗЭКи бизге телефон чалып кайрылышат, кээ бирде жеке кабыл алабыз. Улуттук банктан биздин бөлүм ошол кардарларды атайын жеке кабыл алуу үчүн биз жумуш башталган баштап жумуш бүткөнгө чейин бизге келе берет. Биздин өзүбүздүн адистерибиз бар. Тиги убакыты менен кабыл алып эметебиз. Кээ бирде эгер түшүнүктүү болсо, ошо ойдон эле маселе бүтөт. Эгер түшүнбөй кеңири кандайдыр бир иликтөө, изилдөө кыла турган болсок, ошо кандайдыр бир кызмат боюнча кандайдыр бир нааразычылык болсо, ошону эмне болгон, кандай болгон, ошонун бүт тиги талдап чыгыш үчүн ошон үчүн бизге кээ бирде жазма буйрук жазып берет. Анан биз өзүбүздүн жумушубузду ошо мыйзам чегинде анан улантып, анан кагаз түрүндө кайра ошо кардарга жооп беребиз да. Мисалы үчүн кардар өзү насый алган же депозит салган деп коелучу, өзү кайрылган финанс уюмуна мисалы үчүн кат менен кайрыла турган болчу болсо, арыз даттануусу бар болсо, канча күндө алар жооп бериш керек? Ошондой эле даттануу арыздар менен сиздерге кайрылса, сиздер канча күндө жооп бересиздер? Биз
мисал финанс кредиттик уюмдарга биздин улуттук банк тарабынан бекитилген атайын жобобузга ылайык ошо кардарлардын кароолорун тиги арыздарын кароо боюнча жобо бар атайын улуттук банктан 30 күнгө чейин. Себебин түшүндүрүп берсем болот. Анткени финанс кредиттик уюмдар кеңири Кыргызстан боюнча таралган, анан кээ бир учурларда ошол арызды талдап иликтеш үчүн алыскы филиалдардан, сактык кассалардан кагаздарды көтөрүш керек да. Ошол себептен биздин жобого ылайык ошо кайрылып түшкөндөн кийин 30 күнүн ичинде жооп бериши керек. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы биз болсо жанакы жарандардын кароолору боюнча атайын мыйзам бар. Биз ошол мыйзамга ылайык кароолорду карайбыз. Биздики боюнча 14 күн. Эми мына ушундай арыздаттануулардын көбүнчөсү кандай мүнөздө болот? Эми биз мисалы улуттук банкка түшкөн арыздар боюнча эгер сөз кыла кетип кетсек, айрыкча бөлүгү 50%дан кичине жогорурагы бул кредит маселеси. Кредит маселеси кредит маселесинде ал дагы ар кандай кылып бөлүнөт. Биринчиден ошо кандайдыр бир жеңилдиктерди суроо, реструктуризация деп коебуз, же мөөнөтүн узартуу, пролонгация депчи. Же ошол маселе. Анан экинчи маселе мисалы кредиттагы келишим негизинде да анан кредит боюнча күрөө коюлат. Анан айрым учурларда ошо жараңы төлөй албай калгандан кийин финанс кредиттик уюмдар сотко кайрылат. Сот аркылуу ошо күрөө, ошо тиги кредит болсо ошо күрөө аркылуу өндүрүлөт. Ошол учурларда бизге ошо залог маселеси боюнча да бизге кайрылып калат. Анан биз ошо жарандарга ар дайым айтып кетебиз. Сотко чейин кайрылып, ошо сотко чейин ошо маселени чечүүгө аракет кылыш керек да. Себеби банктан качпаш керек. Себеби банктар болсо ошол аманат алып, ошо депозит аркылуу ошол акча чогултуп, тиги кредит алуучуларга берет да. Ошол себептен алардын да өз милдеттери бар да, акчаны кайтарыш үчүн. Ошол себептен биз ар дайым үндөп келебиз. Ошо кардар менен банктар бири-бири менен тыгыз иштеп, бири-бири менен сүйлөшүүлөрдөн качпасын депчи. Анткени сот чечими чыгып калганда кандайдыр бир мамлекеттик орган уже тиги жардам бериши кичине татаалга туруп калат да. Анда адамдар мисалы үчүн кредит алып төлөй албай калган учурлар болот дейм, ар кандай жумушу туруктуу болуп келатып, жумушун жоготуп коюшу мүмкүн, же үй бүлөдө кандай маселелер болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда көбүнчө банкка кайрылбай коебу, жанагындай үй мүлкүн алдыртып койгон учурларда кечиктирип мындай өзүнүн абалын түшүндүрсө банк угабы? Негизинен сиздерге кайрылган учурларда мындай улуттук банк ушундай түйүндүү маселелерди чечип берген учурлар болду беле? Эми биздин ошо жол жоболордо негизинен бекитилген финанс кредиттик уюмдар улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнгөн мекемелер өзлөрүнүн кардарларына өнөктөштүк принцибин колдонушу керек. Ал өнөктөштүк принцибинде болсо, ал ошо кардардын шартын, социалдык портретин деп коебуз, ошонун баарын эске алып туруп, мындай өнөктөштүк кылып туруп, мындай тиги теңдик мамиле кылышы бул мыйзамда бекитилген. Ошол себептен айрым учурларда мисалы өз убагында кайрылып, кандайдыр бир сүйлөшүлүп, өзүнүн болуп аткан окуяларын түшүндүрүп бере турган болгондо, андай учурлар болот. Финанс кредиттик уюмдар менен кардарлар бир келишимге келет. Себебинен эң башкы бир маселе мисалы ошо жанагы келишимди отпаймынбы? Улуттук банктын мыйзам боюнча биз келишимдин кандайдыр бир шарттарларын өзгөртө албайбыз да. Биздин негизги максат ошол келишимдер түзүлүп атканда бүт ошо укуктар сакталганбы, финанс кредиттик уюмдар ошол кызматты көрсөтүп аткан эч кандай бузуулар кылган жокпу? Биз ошону карайбыз да. Эгерде кандайдыр бузуу болуп кала турган болсо, биз өзүбүздүн чарабызды финанс кредиттик уюмга беребиз, анан кардарларыбызга жооп беребиз. Сизди тейлеп атканда мындай мыйзам бузуу болгон. Анан ошо биздин катка алып, балким эгер соттошо турган болсо, ошол фактыларды мындай тиги сотко көрсөтүшү мүмкүн да. Ошол себептен учурлар болот. Эки тарап бир келишимге келишип, тиги мөөнөтүн узартып, же болбосо пайызын өзгөртүп, же болбосо кандайдыр бир башкача жеңилдиктер кылган учурлар дагы болот. Болбой калгандар учурлар да болот. Нурсултан мырза, мына биз насыя алардын алдында адамдар сөзсүз түрдө келишимди окуп, карап, анан кийин кол коюш керек да. Айрым учурда адамдар баягы кредит
менен көйгөй жаралган учурда, төлөй албай калган учурда мен шашылыш окуп калыптырмын, окубай эле кол коюп кетиптирмин деген суроолорду дагы берип калышат да. Бул суроого азыр угарманыбыз байланышта күтүп атат. Анын суроосун кабыл алып, анан жоопту узаткандан кийин жоопту узатасызбы? Азыр кулакчынды кийип аласызбы, Мирсөзүн мырза? Саламатсызбы угарман, сизди угуп атабыз. Атым Төлөм, Бишкектен. Ореки бизде банковый сектор абдан начар өнүккөн да, иштей албай атышат. Бул жерге жаңы кадрлар керек, бир 3-4 тилди билген, жанагы цифровой эме технологияларды өздөштүргөн бул. Бул эски формациядагы кишилер артка тартып атат, азыр айтып атпайбы? Кадрлар жооп бериш керек, анан сотто бериш керек, анан эмне болот? Мага эмне кереги бар, мен соттош, мен башка проблеманы толтурам. Мамлекет көзөмөлгө алыш керек да. Прокуратура, СМБ, НВД бар. Силер өзүңөрдү контролго алып, ошон көзөмөлгө алар отчет беришет вот. Ошол жана саатта иштеш керек, как часы вот. Анан минтип отурса, эч ким келбейт, өнүкпөйт. Швейцарияга стажировкага жибериш керек, кызматкерлерин, жаш балдарын бир 40 кишини вот. Ошол жактан өздөштүрүш керек. Швейцарияда эчтеке жок вот. Банковый сектор өнүккөн, бюджети 222 миллиард доллар. Биздики 2 миллиард доллар болуп атат. Антпесек өнүкпөйбүз, биздики эчтекени өздөштүрө албай атабыз. Отурасың 32 жылдан бери. Рахмат, сиңерге ийгилик калды. Сурооңузга рахмат. Албетте, биз да өнүгүшүбүз керек. Бул өнүгүү процесси токтобошу керек. Ошол мисалы банктык көзөмөл маселеси боюнча жанакы кардарыбыз айтып атпайбы, Швейцария депчи. Анан бул боюнча кыскача негизи менин негизги профессиям иштеген ушу банктык көзөмөл да. Мен акыркы ошо 3 жылда ошо керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмүнө которуп ошол иштеп атам. Негизги өзүмдүн 10 жыл иштеген кесибим ошо банктык көзөмөл. Туура, банктык көзөмөл маселеси өнүгүш керек. Бул ар дайым өнүгүүчү маселе. Мисалынан Швейцария боюнча эметип калды, базелдик принциптер деген бар. Бул ошол дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерге ошол бүт өзүнчө бир комитет да, мындайча айтканда, кыскача жөн айтканда, ошолор рекомендациялар берет. Кандай кылып туруп банктык көзөмөлдү жүргүзүш керек. Кыргыз Республикасы башка мамлекеттердин калбай, ошо жалпы эле ошо дүйнө мамлекеттеринде болуп эле ошол принциптердин айрым компоненттерин Кыргызстанда ошо банктык көзөмөл ыкма катары колдонот. Биздин жоболорго ошо киргизет. Бул болсо капиталдын шайкештиги, ликвидность, тиги тобокелдиктерди башкаруу, тиги корпоративдик маданият деген ошондой неме маселелер бар. Ошо Базель принцибиндечи. Биз ошолордун баарын тоже изилдеп, окуп, ошолорду дагы өзүбүздүн мыйзамдарга кириштирип, анткени бизге дагы ошо банктык система негизинен өнүгүшү керек. Санариптешиши керек, алардын тиги кызматкерлери эметиш керек. Биз ошолордун баарын ошо талаптарды коебуз, анан ошонун үстүнөн биз көзөмөл жүргүзүп келебиз да. Негизи банктык көзөмөл деген маселе бул абдан кеңири, абдан аябай жакшы неме да. Мындай илим да. Банктык көзөмөлдү улуттук банк мындай сиздер пландуу түрдө жүргүзүп турасыздар да, туурабы? Жана бардык эле чөйрөдө укук бузулуп аткан жок да. Биз мына азыркы сүйлөп атканыбыз калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатындагы бир программа. Сиздер ушундай көзөмөлдү дайыма жүргүзүп турасыздарбы? Ооба, банктык көзөмөл пландуу жана пландуу эмес да көзөмөл. Пландуу эмес деген эмне? Мисалы, кандайдыр бир экономика деген мындай бир эле кыймылдабай тура берген нерсе эмес да. Бул ар кандай өзгөрүүлөр болот. Мисалы, кандайдыр бир системалык кризистер болуп кетиши мүмкүн, же кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен биз мисалы мындай максаттык текшерүүлөрдү кылабыз да. Мисалы, кандайдыр бир окуя болуп калды же чыгып калды, биз барып туруп тике барып туруп эле ошол жактан көзөмөл жүргүзөбүз. Өзүбүздүн планыбыз бар, ошол план менен уюмдан уюмга, банктан банкка текшерүү жүргүзө беребиз. Алар отчет берет, туура айтат. Байке телефон бизге отчет берет. Отчеттордун эми түрлөрүн эме айта турган болсок, ал абдан кеңири да. Бул негизинен эле аябай ошо банктык көзөмөл дегенде башында айтпадым, бул аябай чоң эме. Сиздин азыркы иштеп аткан түзмө-түз ишиңиз эмес, Бул ооба, бул азырынча биздики болсо, мисалы бир айырманы эгер айтып берейин, мисалы банктык көзөмөлдө мындайынан финансылык уюмду жалпысынан карайт да, ошо тобокелин, капиталын, ар кандай маселе. Бизде ошол
финансылык институт кардарына болгон мамилеси кандай? Бизге ошо мамилеси менин бөлүмүндө азыркы керектөөчүлөр укугунга биз ошо мамилесин карайбыз да. А банктык көзөмөл болсо ал кеңири эме, ал болсо ошо кандай адамдар иштейт, эмне кызмат, эмне системаларды киргизип атат, кандай иштеп жатат ошондой. Ошон үчүн мен негизинен эгер кандайдыр бир маселе болсо, биз телефонубузду айтып кетели, биз бул маселе боюнча да сүйлөшүп, жеке кабыл алуу, жеке кабыл алып да сүйлөшсөк болот. Азыр кечиресиз Мирсудий мырза, дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм, урматтуу коноктор, алып барчу. Мен айтайын деген бул төлөнө 100%ке туура айтты. Анткени Кыргызстанда жаңылануу болуп атат. Садыр Жапаров колунан келгендин баарын жасап атат. Ошо башка мамлекеттер менен алака түзүп, ошолорго барып, ошолордун ишин үйрөнүп, жаңыланууну Кыргызстанга алып келип, баягы эски неме менен токтоп калбаш керек да. Мисалы, мен көп жерден байкайм. Мисалы, бир учурда бирөө банктанбы, компаньондонбу, кайсы жерден кредит алды. Ал учурда аябай кыйналыш учурлар болду да. Ошону төлөй албай калды, ошону кыйналып төлөдү да. Анан ошол база данныйга кирип калган. Анан аны карап туруп, ал адам да жаңыланды да, мисалы, өзгөрүү болду. Ага аны карабай, биздики наоборот жардам кылыш керек да. Биздики наоборот жардам кылбайт, артка тартып кетет да. Сен тияң бар экен, бияң бар экен, мындай болуп турсуң, андай болуп турсуң, андай кылбаш керек да. Адамдарды алдыга сүйрөп, жардам берип, жаңыланууга кошулуш керек. Башка мамлекеттерден мисалы окуш керек, ошолордун көп нерселерди Кыргызстанга алып келиш керек, үйрөнүш керек. Анан мен ушул бир нерсеге аябай көп эл менен аралашып иштейт. Ошондой кээ бир жарандар айтып калат да, бизде мындай алдык элек, анан мынтип учурунда аябай кыйналып төлөй албай калдык элек, ошону база данныйдан карап бизге бербейт. Аябай кыйналып атабыз азыр деле дейт. Азыр элдерди кыйынчылыктан алып чыга турган учур келди. Рахмат сиздерге. Рахмат, сиздин сурооңуз ошондо деген жана кара тизмеге кирип калыптыр деп эле айтып жүрбөйбүзбү эл ичинде? Ошону сурап атасыз да, туурабы? Угарман четтеп кетти окшойт. Дагы бир суроо менен угарман чыгып атат. Экинчи суроону да кабыл алып коелу. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Куттуктаңыздар менен Бишкектен эсен. Саламатсызбы Эсен агай? Биринчи радиону сүйүп уккан Кыргызстанда эки угарман бар экен. Бирөө Төлөн агай, экинчиси мен болсом керек. Биринчи радиога ишин ийгилиги рахмат. Ошо мүмкүнчүлүк берип оюбузду угууңарга. Эми Улуттук банк иштеп атат. Жамандай бергенде эле бир нерсе өзгөрүп кетпейт го. Бирок аларда биздин оюбузду угуп, бизге да бир үмүт арткан адамдар бар экен. Биз да ишибизди жакшыртышыбыз керек деген аларда түшүнүк пайда болсо, биз да сүйүнүп калат элек да. Биз да адам экенбиз, биздин да укугубузду сыйлагандар бар экен деп да. Мына мен бир мезгилдерде Финляндияга барып калдым. Мен сурадым да, силерде кредит алышкан маселеси барбы? Жок дейт. Ар бир гражданин банкка барып туруп, өзүнүн паспортун берет, мага мындай кредит керек десе, аны айткандай кредит берет дейт. Да, бар жогун эле орусча айтканда без разбора бере бериштин кереги жок. Бирок ар бир банкка кайрылган адамга, ошол ар бир адамга өзүнө укугуна ылайыктуу, мен сага бербейм эмес, мындай шарттарда алаган акыңыз бар. Бирок улуу урматтуу жаран, сиз бизге мындай кайрымдык кайра төлөп беришиңиз керек деп мындай бир түшүндүрсө да. Себеп дегенде биз Европа эмеспиз. Биз таптакыр эле бир Африкадагы эмеспиз. Биз Кыргызстан деген мамлекетибиз. Бизде Улуттук банк деген жана коммерциялык банктарга лицензия берип турган, ошолордо мындай кол коюп акча турган Улуттук банк деген бар. Улуттук деп жазылып туруп аякта. Биз улуттун өкүлүбүз. Мына ушуну эске алсаңар да. Ар бир кардарга бербей эле койсун, бирок адамча мамиле кылса. Мен ушуну көрүп, элдерден угуп, өкүнгөндүгүм үчүн айтып атам. Бул биринчи. Алар жылда коммерциялык банктар түкүнчө миллион эмес, миллиард пайда алдык деген силер да айтасың, алар да айтышат. Ошол эле мезгилде силер бир жолу сурап койдуңарбы? Макул, силер элдердин каражаты, депозитте элдин дагы
акчалар бар да, ошолорду элдерден 1 жылдык пайызы же проценти 4% 3% менен алып туруп, ошолорду башкаларга 15% менен коммерциялык банктар берип атпайбы? Эмне үчүн ушундай? Алардын ишине жооңуздар билем. Биз алардын ишине кийлигише албайбыз. Кийлигише албасаңар, ошо кийлигише турган кылып жазыш керек да. Эмне үчүн менин акчамды алар 5% алыш керек да, менин акчамды башкага 15%ке бериш керек. Макул менен 5% да жок дегенде 10%ке берсин. Мына кеп мына ушундай болуп атпайбы? Аслер сүйлөгөндө, биз урматтайбыз, урматтагандар каякта? Мына ушуга толгон токой маселелер али бар. Да биз Европа эмес, биз Швейцария эмеспиз. Бирок биз Кыргызстан деген эгемендүү мамлекет, биз ар бирибиздин оюбуз, биздин кызыкчылыгыбызды коргой турган мамлекеттик структуралар бар деп үмүттөнүп, күндөн күнгө жакшы тилек менен, жакшы ой менен жашап келген чыдамкай, сабырдуу, намыскөй элбиз. Рахмат укканыңызга. Эсен агай. Рахмат. Эсен агай. Четтеп кетти окшойт. Азыр деген 5-3% деген депозит деле жок болуш керек. Азыр депозиттерди 10%дан жогору коюп атат да. Назира, мен көргөн үчүн, билген үчүн баары жогунда болсо да бар да ошондойлор. Ошол болушу. Рахмат. Жок болсо мен даны сүйлөбөйт элем да, Назира. Рахмат Эсен агай. Чоң рахмат. Ошондо биз тактап кетели дедик элек. Рахмат. Суроолор абдан кызыктуу, жакшы суроолор болду. Эми жанагы биринчи суроосунан баштайын. Жанагы кара тизме деп элде ушундай болуп бекилип калды, кара тизме депчи. Негизинен бул кара тизме деген түшүнүк мыйзамдарда бекитилген эмес. Сөзсүз эле чыгарган сөзүбүз да, коом арасында чындап эле банктын кара тизмесине түшүп калыптырмын деп эле айтып жүрбөйбүзбү? Анан ошо бул неме жанагы кредиттик бюродогу маалымат, ошо кредиттин төлөнгөндөр боюнча. Анан жанагы ошо эжекебиз ошо дүйнөлүк практика, ошол окуп үйрөнгүлө деп ошо боюнда айтып атпайбы? Негизинен ушул кредитный бюро маселеси бул ошо биз ошо изилдеп ушу бүт чет мамлекеттерде бар бул маселечи. Мисалы өнүккөн ошо мамлекеттерде ушул жанагы кредитный бюро маселеси бул жөн эле кредит гана маселе кошпойт. Бул болсо налогторун төлөгөнү, өзүнүн тиги жанагы квартплата, бүт штраф, бүт барын камтыган бул маалымат болуп эсептелет. Биздин Кыргызстанда бизде ошо кредит маселеси эле азырынча ошо кредит бюросунда бул маалымат, кара тизме деген түшүнүк жок. Бул мыйзамдын негизинде себебинен эмне үчүн бул негизи кредиттик бюро бул негизи киргизилген? Себебинен финансы кредиттик уюмдар каражатты элден алат, анан ошо кайра элге эле берет да. Анан эң негизинен финансы кредиттик уюмдар ошол акча каражаттардын элден алганда ошо кайра кредит катары бергенде эң башкы принцип мындай аябай коопсуз болуш керек да бергендечи. Анткени ар кандай кардарлар болушу мүмкүн. Кээ бирлер начар, кээ бирлер алып туруп бербей койгондор болот. Анткени 90-жылдардын аягында далай эле окуялар болгон да, канча банктар жабылган. Ошол себептен биздин мыйзам ушундай түзүлгөн. Эң негизинен ошо аманатчылардын акча каражаттары коопсуз болуш керек да. Ошол себептен бул кредиттик бюро бул жөн эле маалымат. Бул неме эмес, соттук чечим эмес, бул мындай акыркы чечим эмес. Бул жөн эле маалымат. Бул маалыматты алып, ошол насыянын артынан кредитке кайрылган адамдын ошол анакы өнөктөштүк принципи бүт маалыматтарды билиш керек дегенде, бул ушул мурун кандай төлөгөн, жакшы төлөгөнбү, төлөгөн эмеспи, же мындай кандайдыр бир кечиктирүүлөр болгондо ошол кардардан сурап алыш керек да, эмне үчүн кечиккен депчи. Бул ошо маалыматты билиш үчүн. Анткени кимге акча каражат берилип атканы негизин аныкташ керек да. Бул мыйзамдардын талабы. Кредиттик анализ кылыш керек, бүт ошол тиги социалдык көрүнүшүн көрүш керек, үй бүлөсү кандай, канча чыгашасы бар, канча пайдасы бар. Андан кошумча дагы ушул маалымат бар. Анан бул маалымат боюнча бул маалымат позитивдүү, анан тиги терс, анан оң деп бөлүнөт да. 90 күндөн жогору болуп кетсе бул терс. 90 күнгө чейин позитивдүү, ошо оң тип маалымат деп эсептейбиз да. Анан маалыматтын сакталышы 5 жыл. 5 жылдан кийин бул маалымат кетет. Мурда 7 жыл болчу, э? 7 жыл оң маалыматы 7 жыл, терс маалыматы 5 жыл. Ошол себептен. Эгер мисалы жанакы ошондо деген, мисалы учурунда насыя алып төлөй албай жүргөн болчу болсоң, ошентип жанагы маалыматтык базага кирип калсаң, 5 жылдан кийин анда сиздин ошол насыялык тарыхыңыз тазарат деген сөз турбайбы? 5 жылдан кийин гана ала аласыз. Жалпысынан ошондой.
Анан негизи ошо кредиттик бюро кара тизме деген жок. Кредиттик бюро деген негизи бул ошо дүйнөлүк практикадан келип туруп, биз ошо окуп чет өлкөлөрдү көрүп атып дагы бизде бул Кыргызстанга киргизип аткан бул ыкма да. Ошондо биздин азыр насыя алгандардын көбү азыр кайтарып эле берип атабы? Көйгөйлөр азбы же? Мурдагы жылдарда аябай көптөй сезилип, анан акыркы күндөрдө биз насыя алып анан төлөй албай жүрөм деп мындай нааразы болгондор деле сейрек эле угуп калдык окшойт. Негизинен эми мен жалпы тиги статистика маселеси боюнча эгер айта турган болсок, негизинен бизде ошо жана кризис деп атпайлы, кризистен кризиске да, мисалы 2020 жыл кичине жогорулап кетти. Андан кийин уже бара азая баштады. Мен мындай кошумча индикатор катары бизге келген арыздар боюнча айтам. Мисалы 2020 жылы 2000ге чукул жазма эле кайрылуу келген да, 2000ден да кичине ашкан. 2021 жылы 1,5 чукул кайрылуу келип түшкөн жазма түрүндө. Анан телефон, анан мындай жеке кайрылууларды айтпай эле коеюн. Мурдакы жылы 2022 жылдын аягында 900 кайрылуу келип түшкөн. Азырынча могул малга 800га жакын кайрылуу келип түштү. Ошол себептен мындайынан кыйыр ой жүгүртөсөк, ошо статистика боюнча мындай арыздардын тиги ошо көлөмү азайып атат да. Бул тенденция. Эми муну Эсен Акаевдин суроосу абдан маанилүү болду. Чынында банкка келгенден кийин ошол жердеги кызматкерлердин кардарга жасаган мамилеси. Ооба, алда суроо абдан кызыктуу, жакшы болду. Жалпысын айтканда сөз жок. Өнүгүшүбүз керек, илим алышыбыз керек, билим алышыбыз керек. Мисалы Улуттук банктын сөзү кыла турган болсо, бизде ар дайым окутат да. Мен өзүм далай эле ошо Улуттук банкта иштеп жүрүп, далай эле мамлекетке ошо билим алып, алардын тажрыйбасын көрүп, ошон үчүн мени Улуттук банк окууга жиберген да. Анан бирок окуу жана окуу деп коет эмеспи. Бул мындай аягы жок да, илим ала бериш керек, билим ала бериш керек. Ошо алган билимдерди тажрыйбада эме киргизиш керекпиз да. Бул сөзүнөн бул агай менен толук макулмун. Анан экинчиден, ооба, кардарларга мындай биздин мыйзамдарда бекитилген түшүнүктүү, жакшы мамиле кылышы керек ошо банктын кызматкерлеричи. Анан албетте кээ бирде ушундай кандайдыр бир көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн, туура эмес түшүндүрүп же орой мамиле кылган. Бул негизинен бул мыйзам бузуу да. Ошол себептен кардарыбыз бизге кайрылса толук мүмкүн. Же болбосо ошо банктын тиги башкы кеңсесине кайрылса да мүмкүн да. Анткени ал жактан чечилбесе биз чечебиз да. Мындай кыскача айткандачы. Агай, депозиттер боюнча да сурап кетпедиби? Бул суроого жооп бере аласызбы? Же болбосо атайын мындай адистер барбы? Эми негизинен тиги статистика боюнча эме айта турган болсок, азырынча мисалы байке 5% деп айтып калбадыбы? Андай деле пайыз болушу мүмкүн. Пайыздар ошол мен депозиттин 5% деген укпаптырмын да, ошон үчүн агайдан кызык сурап, кайсыл жерлерде бар болду экен деп. Агай барын чында агай эч качан адашпайт суроосунда. Андай пайыздар бар, чын эле агай туура айтты. Пайыздар коюлганда баары мөөнөтүнөн да, мөөнөтүн караш керек да. Мисалы эми баарыбыз эле ошо эми анча мынча каражат чогултсак баарыбыз эле банкка салабыз. Мен мисалы эгер өзүм жөнүндө сүйлөп турган болсом, мен 2 жылдык өзүмдүн бир кичине бир аманатым бар. Аны мен 13кө чукул 12,5 бир нерсе пайызга 2 жылга салгам. Но аны мен 1 жыл мурун салгам. Азыр мен баягы күнү караганда ошол жанагы сиз айтып аткандай 12 жана 15ке чейин да. Эми бул конкуренция да. Банктарга кимдин атаандаштык кылып ар кандай эметилет. Анан 5% деген деле пайыздар бар. Мисалы жарым жылдык пайыздар, жарым жылдык мөөнөткө ала турган болсо 5%, же болбосо 2%, 3% деп. Мисалы эгер доллар менен аманат сала турган болсоңуз, то пайызы 5тен да кичинекей да. 2, 1,5 ушунча эле пайыз. Ошо, сом менен агай айтып аткан пайыздар бар, сөзсүз да. Анан Сен агайдан кечирим сурайбыз. Мен деги эле ушу 5%дан деген депозитти укпай, ошон үчүн агайдан тактап сурап атканым болду да. Ушу 5%дагы демек депозиттер бар. Бул мөөнөтүнө жараша турбайбы? Эгер кыска мөөнөткө болсо, мисалы кыска мөөнөткө болсо, пайызы кээде 3 айга эле салып атпайбызбы банкка? Кээ бирде мөөнөтү узагыраак болсо, пайызы узагыраак. Анан пайызы чоңураак демек. Ооба, чоңураак, кечиресиз. Анан негизинен эме айтып кетейин дегеним, жанагы банктын ликвиддүүлүгү болот да. Мисалы келген аманаттар бар,
анан берилген кредиттер бар. Ошо кредиттер төлөнгөндө ошо кайра аманаттар эметет да. Анан ошол себебинен мөөнөттөр ар кандай болот да. Мисалы пайызы тиги аманатты салганда банктарга 2 жыл, эң узак эле мөөнөт болсо 2 жыл, 3 жыл. А насыялар болсо 5-6 жыл, 7 жыл узак мөөнөт. Ошол себептен банктар мындай ошону теңдештип туруш керек да. Анткени эгер кредиттер такыр кайрылбай калса, депозиттерди кайра бере албай калат да. Ошол себептен мындай кайранда бир башкаруу баарын эсептеп чыгып, тең салмактай турбайбы? Угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Күнүңүздөр менен жана ушу биздин коноктун келе жаткан жаңы жыл майрамы менен баарыңыздарга жаңы жыл майрамыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен мындай демекчиминчи, мына банктын мен өз эне менен баланын айыптарын коргоо фондунун айгулташынын жетекчисимин. Көп мына ушу аманат неме баягы кредит алгандарга аралашып жүрөм. Постоянно ушу ыйлагандарды эле көрөсүң да. Жакында эле бир күбө болду, мен где-то сентябрда эмеде. Аябай кредит алган экен дагы, ал завод курам деп алган экен. Завод курам деп алып, кандай бир себептер менен кура албай, мен өтүп кетип, 3 жыл өтүп кеткенби, мен өзүм төлөйүн, ушуларга үйдү калтырып койгула деди, калтырбай чыркыратып 6 баласы менен кууп чыгып банк андан деле арзан нерсе, андан деле ал төлөйм дегенде эле арзан процентке башка бирөөгө сатып атат. Ал эмне үчүн негизи ошондой болот деп атам да. Анан экинчи эме, мына кредит алгандан бар эле айылдан алып атышат дагы, булар максатсыз, негизсиз алып атышат да. Эмне дегенде мен той жасайт элем, элден кем каламбы, ошо элден кем калбай кредит алып туруп, анан той өткөрүп, той аш өткөрүп, же биринчилерди өткөрүп алып туруп эле өздөрү төлөй албай кыйналып ыйлап жүргөндөр көп. Ушу банкка мисалы үчүн кредит алардын мезгилде келип мен банктардын критериясын да бир өзгөртсө дейм да. Себеби дегенде келгенде айылдагы ушу колу коңшулардан булардан сурап, юрист деген бар да банкта, ар бир банкта өзүнүн юристи бар. Сурап, эмне себептен алып атат, эмнеге неме кылып атат, кандай бунун кандай семьясына төлөгөнгө кандай каражаты жетеби, жетпейби, кандай эмеси бар деп эле туруп, пенсиясына таянып алышат экен дагы, чоң элердин пенсиясын төлөп алып, жакты энесинин пенсиясынанчы. Өздөрү ачыкка отурган адамдарды көрүп атам айылдачы. Ошон үчүн банктар кандай бир мына жокору кеңештин мыйзамда ушулардын критерияларын өзгөртсө деп ойлоп атам да. Ошо более-менее элге мындай жеңилирээк болгонучу. Анан ушу неме баягы мөөнөтүнү аябай кыскартып алып, же болбосо мөөнөтүнү узартып алды деп атпайсыздарбы? Ал мөөнөтүнү кыскартсам өтө эле кымбат төлөп калат экен дагы. Мөөнөтү узарса арзаныраак болуп, более-менее болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойт элем да, биздин кыргызстандыктар айрыкча элеттиктердилер. Бул түшүнүгү жок эле кредит десе эле ала берип, анан мен деген өрүктү бүркөндө же болсо мага огородум бүткөндө мен төлөп коем да деп, ал жаратылыш кандай болгонун эске албай эле туруп эле көптөр ушудан кыйналып калып аткандар болуп атат да. Рахмат, кечирип коюңуздар, рахмат. Жок, сизге рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Рахмат сурооңузга. Сиз да эже жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Эми негизинен жанагы биринчи маселе боюнча, бул маселе боюнча эми иликтеп чыгыш керек, себеби 3 жыл төлөгөн жок дейт да. Ошол эмне себептен болду, эмне үчүн 3 жыл эметкен жок. Анан эми финансы кредиттүү уюмдар өзүн берген акчасын кайтарыш керек. Себеби алардын өзүнүн милдеттери бар да. Анан жанакы өндүрүү иштери негизинен сот аркылуу болот да, эгер тиги жалгыз үй болгондочу. Завод курам деп алса, ири суммадагы акча алды. Анан бул жерде келишим кандай көрсөтүлсө ошондой болот демек. Жок, ошо келишимдин кандай түзүлгөн ошолордун да карап чыгышы керек. Анан эмне себептен бири-бирине пикир келбештик болду, ошо маселелер караш керек. Жалпысынан караганда эжен берген жагына муну мындай тактап чыгыш керек да, себебинен иликтеп туруп анан эмне болуш керек. Анан кайра төлөйм дегенде карабайсызбы? Мисалы төлөй албай калды, андан кийин кайра мен төлөйм дегенден кийин ошол анын каржы булактарын караш керек да. Эгер каржы булактары болуп кандайдыр бир айрым тиги төлөмдөрдү эгер таба турган болсо, финансы кредиттүү уюмда аны карап чыгышы керек да. Аны тиги төлөм жөндөмүн карапчы, ошол иштери болду, болгон жок, ошолордун баарын карап чыгыш керек да. Анан мындай жалпысынан азыр жооп бериш оор. Экинчи маселе эми эжекеники туптуурасы маселе болду. Жанагы финансылык сабаттуулук боюнча. Бул маселе боюнча эже негизинен жалпы эле биз кыргыз элиме айтат элем,
кредит маселеси негизинен бул жанагы мен дайыма ошо финансылык сабаттуулук иштери боюнча айтам да, бул жанагы өрттөй да. Эгер колдоно билсең, бул сени жылытат. Колдоно билбесең, жанагы эже айтып атпайбы, тоюп койго депчи. Мисалы, ар бир кредит өзүнүн максатына алынат. Мисалы там мал чарбасына, кандайдыр бир ишкердикке, анан аны алып туруп анан башка ишке колдонуп салсаң, бул негизинен биринчиден келишимдин шарттарын бузуу, экинчиден анан бул сага пайда алып келгенге жардам бербей калган каражат болуп калат да, анан ошол себептен кандайдыр бир ошо терс маселелер болуп кетиши мүмкүн. Анан жанакы кредитти берүү боюнча биздин ошо улуттук банк тарабынан эң башкы ошо кредит маселелерин текшергенде, ошол банктар кредит берип атканда кардардын төлөм жөндөмдүгүн кандай карайт деген маселе да. Биздин көзөмөлүбүз эң негизинен ушуга акцент кылат да. Кредиттик анализ кандай болду? Мунун төлөм жөндөмдүгүн кылдыбы? Ошол төлөм жөндөмүн тастыктаган документтерди банк сурадыбы? Ошо сураганда кантип эсептеди деп биз ошолорго карайбыз да. Анткени мыйзам ушундай забылган. Мисалы, жанакы кээ бирлер айтып калат болуш керек, көп эле угуп калат болуш керек. Менин залогум бар, мага кредит бер депчи. Бул туура эмес негизи. Бул залог экинчи эле неме да. Эң негизинен ошо кардар кредит алганда ошо кредитти колдонуп төлөөчү немеси жагдайы жакшы, ошого эметиш керек да, басым жасаш керек. Анан эле жөн эле ошол жана кредитти оңго солго бере берген болсо, бул туура эмес маселе. Анткени биздин мыйзам айтат, кредиттик анализ кылыш керек, ошол кардардын бүт жөндөмдүүлүгүн изилдеп туруп, анан кредитти бериш керек. Негизи кредиттик саясат болот ар бир банктачы. Ошол кредиттик саясатта негизинен ошол маселелер бекитилген. Жөн эле оңго солго бере берүү болбойт. Мирсидин мырза, мына ошо келишим түзүп атканда кээ бир учурда биз айтып атпайбызбы, жана көйгөйлөр жаралып калганда мен окубай калыптырмын, шашып эле кол коюп кеттирмин деген суроолор. Ошондо мына келишим түзүлүп атканда могу тамгалардын жазылышы, бири чоң тамга, бири кичинекей тамга деги эле кандай болуш керек ошол жердеги, мисалы үчүн документтин толтурулушу? Негизинен бул маселелер илгери аябай жаралып, мындай маселе болгон, чын эле. Анан негизинен ошо улуттук банк тарабынан, негизи эле мыйзамдар тарабынан бул маселе жөнгө салынган 2013 14 жылдары элечи. Анткени 12-чи тиги Word'то 12-чи шрифттен кем эмес болуш керек. Бүт шрифттер бирдей болушу керек. Анан ошо ар бир барактын ылдый жагында сөзсүз түрдө кардардын колу коюлушу керек. Ал жакта биз биз бекиткенбиз. Ошол келишимдин түбүндө мен келишимдин баардык шарттары менен тааныштым деп туруп кол коюш. Ар бир барагында ошондой эми ошол түзүлгөн келишимди үйүнө алып кетип, ага чейин окуп юристтерге окутуп чыкса болобу? Болот, албетте болот. Негизинен ал жагынан укук бекитилген. Мисалы, кредит алганга чейин биздин кардарлар ошо кредит боюнча толук маалыматты алууга укуктуу. Банктан барып туруп жанакы атайын баракча бар кредит боюнча. Ошол баракчаны сураса болот. Барып туруп эле мен ошо кредит боюнча мага атайын баракча бериңиздер, мен кредит жөнүндө эметейин деп туруп антип караса болот. Анан келишим түзөрдө ошо келишимди 3 күнгө чейин алып туруп таанышса болот. Ошончо 3 күнгө чейин алып кетип, үйүнө анан кийин зарыл болуп аткан акчасы табылып калды дейли да. Анан кассадан санап алганга чейинки убакытта, мисалы үчүн ушул банктын кызматкерлерин убарага салып койдум, анан макул деп мындай баарын камдап алып анан кийин баш тартканым уят дебей, кассага колдон санап алганга чейин ар качан баш тартып кетсе болобу? Болот. Туура. Сиз деле өзүңүз ушу баарын билип калыпсыз да. Ооба, болот. Эч кандай бул жактан мындай уялуу же тартынуу сезими кереги жок. Бул мыйзамда жазылган. Мыйзам боюнча кредит берилген деп эсептелет. Ошо кассадан акчаны алгандан кийин ошо кредит алынды деп эсептесе болот. Ага чейин кредит бериле элек, кредит деп ага кооптонбой эле мындай баш тартса болот. Бул ошо мыйзам тарабынан бекитилген нерсе. Анан жанакы ошо кредит маселеси боюнча ошо биздин кредиттин өзүнүн келишимдеги боло турган талаптар бекитилген. Ал талаптар толугу менен болушу керек. Анан ошо кредиттин тиркемеси катары ошо төлөм графиги болот. Андан тышкары ошо кандайдыр бир кошумча төлөмдөр болушу мүмкүн. Ар кандай төлөмдөр болот да, мисалы страховкасы же болбосо ошо маселелерин баарын банктар ачык анык көрсөтүшү керек. И ошол келишимдеги ошо тиркемелерди да карашы керек да. Анткени айрыкча биз ошо тиркемелерди да карабай калышыбыз мүмкүн да. Бирок
биз ошо ар бир барагына кол койдурууга өзүнчө атайын ошо таанышуу үчүн бул жөн эле кол коюу эмес. Көп эле айтат жөн эле кол койдум депчи кээ бирде эме. Бул жөн эле кол коюу эмес. Бул сиздин ошо кредит алып атканда ошо ар бир немеси беренеси менен таанышып чыктым деген тастыктоо немеси да. Бул ошо тиги пункту деп койсок болот да. Угарманыбыз байланышта күтүп атыптыр. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жаңы жылыңыздармы? Рахмат, сиздин дагы. Жакшы тема экен, мына улуттук банктын немеси келген турбайбы? Эми мындай да, Назира. Мына сен мени жакшы билесиң. Мен деле көп жылдан бери радиого суроо берип жүрөм. Ооба, Майырбек угуп атабыз. Анан эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша. Анан бул жерде Эсенбайга айтып атпайбы, мына радионун тиги төлөнө көзүн угаттыңыз деп. Эсенбайканы сыйлайм, бирок эми ал киши дайыма эле ошо бирөөнүн берген суроосуна комментарий берип, кандайдыр бир өзүнүн мындай өйдөрөк сескенде сүйлөйт да, кагып силкип. Суранат элем, берсин, бирок бирөөнү силкпеш керек. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Анан могу эме боюнча, тема боюнча. Жана Мырзаева деген айтып кетпеди айым. Жана кредитный политика деп жана бергенде юристтер келип, мына көп кишилер алып чын менен действительно тойго алып алып анан кыйналып үй жок, ажырашып кетип аткандар көп да Кыргызстанда, туурабы? Ошон чын эле Мырзаева айткандай барып, ошол айыл өкмөт болобу, айыл башчысы болобу, кошуна болобу, ошолордон бир ооз барып туруп банктын жана юристтери сураса, ай, мына кредит сурап атат, мына берсек бул эмне кылат? Келин ана жеринде куда тособу деп ошонун баарын изучать анан берсе, байкуштар эсиле ошо тиги кредитке ишенип алып эле кээ бирөөчү келин алып анан сой берип түркүлөт. Анан үй жок калып көчөдө калып атпайбы, туурабы? Бул эң туура мына Мырзаевага мен кошулат элем, ушул саатты мына банкта силер катуу кармасаңар, эгерде адам баласы кредит албаса той бербейт ал, туурабы? Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүп коет акырын чакан эле. Анан кийин бере берсе ала берет, анан жанагы баягы жанагындай өкүнүчтүү болот па. Эми ишиңерге ийгилик эми. Биз деле 30 жыл чыдап келгенбиз, мындан деле чоң проценттерди берчи, эч ким чыкчу эмес анда, ала берчи ба. Акаевдин убагында Бакиевдин, Атамбаевдин убагында. Эми азыр Кудайга шүгүр, жылдан жылга кредиттин процентин азайтып атат. Туурабы? Срогун да узартып атат мына 7 жылга деп. Жакшы эле эми акырын. Биз эми чет мамлекеттин деңгээлине кетип элекпиз да, жанагы. Мисалы чет мамлекетте билебиз да кандай алып кредит алат. Үйүнө ертип алат алар. Банкка чалып эле ошол алып келет, залогун көргөзөт да болду, өзү эми нотариус менен келип үйүңө чыдап кетет деген акчаны. Андай деңгээлге биз жете элекпиз Кыргызстан. Эми бир убакыт келгенде биз ошондой болобу? Ишиңерге ийгилик эми, рахмат. Рахмат сизге. Суроо жакшы болду. Жана дагы ошо мен айтайын деп калам. Негизинен максат биздин банктык системаны деңгээлге жеткизиш, жанагы байке эжекелер айтып калбадыбы? Барып туруп эле паспортду берип эле, эгер төлөм жөндөм бир деңгээлин болсо, ошо деңгээлге жараша негизинен биз ошо максатты көздөйбүз да. Себебинен андай болуш үчүн, мисалы чет мамлекетте бүт маселелерин баары бир ортоктоштурганда санариптешилип, бүт маалыматтар, мисалы анын кандай налог төлөйт, кандай айлык алат, кандай чыгашалары бар, бүт баары уже ошол деңгээлге жеткен, бүт баарын ошо бир жерден эле сенин жанагы паспортуң аркылуу текшерилет, көрүлөт баардык маселе. Анан бул кишинин төлөм жөндөмү мындай экен, мунун портрети мындай экен, буга мындай кылсак, мындай берсек болот. Скоринг деп коет да, эсептеп, өзүнчө немелер бар, ыкмалар бар, эсептеп эметет. Ал үчүн ошо атайын бир тиги база керек да, бүт маалыматтар. Мисалы жанакы мен жана айтып кетпедимби, кредиттик бюро. Бизде буюрса бир база бар, ошо кредиттик тарых, кредиттик маалымат боюнча. Эми санариптешип, биздин Кыргыз Республика санариптешип, түндүк бүт маселелерин баары эметпи, кийин бүт ошол өзүнчө чыгарылган нерселерин баары биригет да. Мисалы азыр деле Кудайга шүгүр, азыр мисалы ошо түндүк аркылуу тейлөөгө мүмкүн болуп калды. Ошол эле учурда бирок түндүккө барганда жана оригинал паспорту да сурашат. Эмне үчүн сурап атат анда? Негизинен мыйзам чыккан, улуттук банктын мыйзамдары да уже бекитилген. Финансы кредиттик уюмга барганда түндүк менен мындай паспорт бири-бирине барабар. Эгер мындай тейлебейм десе, бул мыйзам бузуп болуп калат да. Анан экинчиден, мисалы эми баарыбыз эле кардарбыз, мен мисалы бир окуяга өзүм кабылгам да, өзүм жөнүндө сүйлөйүн. Финансы кредиттик уюмга баргам, түндүгүмдү чыгардым, дедим, мага айтты, байке, кечиресиз, мен түндүк менен байланыша албай атам азыр депчи. Анткени биздин мыйзамдар боюнча ошо көрүлгөн паспорт аныкпы же анык эмеспи текшерилиши керек. Аны текшерүү мүмкүн ошо түндүк
түндүккө банктын кызматкери ошо түндүккө эметиш керек да, кайрылышы керек. Анан ошол жактан бул паспорт анык дегенде анан сени тейлебек алат да. Менде ушундай окуя болгон да. Эметкенде түндүккө байланыш жок деп компьютерин буруп туруп көрсөттү. Эме соединение болбой атат депчи. Эми интернетте бар, интернет кандайдыр бир эметет. Анан мен өзүм паспорт эми көмүп калганбыз да, паспортты өзүбүз менен алып жүрөбүз. Анан мен паспортун бергем да. Бирок эгер кандайдыр бир себеп болсо мейли, но бирок аныксыз, негизсиз жок мен сизден тиги түндүгүңүздү карабайм деген бул болбойт. Рахмат сизге. Тилекке каршы бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Ардактуу радио угармандар, бүгүн биз финансы чөйрөсүндөгү керектүү ишчилердин укуктары жана жоопкерчилиги туурасында сөз кылдык. Студиябызда Улуттук банктын керектүү ишчилердин укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Мирсудин Исаев келип суроолорубузга жооп берди. Бизге байланышка чыгып суроо узаткан угармандарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыз.